Kırgız Respublikasının memleketli günü canlılar. Кутман кеч ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, футбол көрмандары, кайрадан сиздер менен ЛТР Билим Илим каналында кызыктуу беттештер Кыргыз Республикасынын кубогунун чейрек резервдеги арбитр Бекболот Амиров, оюндун инспектору Илхамжан Абдумажитов жана оюндун комиссары Улан Исмановдор финалга чыккан. Ал эми Мурас Юнайтед командасы улуттук лиганын командасы болгон Легенда командасын жеңип, чейрек финалда өзгөндү күтүп турган болчу. Топ алгачкы чабуулдар жасалуусуна Амир Жапаров өнөктөшкө, Нуртилек кирип барууда, сокку аткарылды жана гол! Нурсултан Токтоналиев! Токтоналиев бир тийиште эле кайталоодон көрөбүз. Нуртилек Молдалиев мынтип кирип барды, кулады. Топ Нурсултандын бутуна түштү жана сол бут менен алыскы бурчка сокку. Нөктөшкө берди, борборго кесип берүү, Кудрет Искандарбеков өзү кирип барууда. Кийинки солго алды жана киргизип берүү, бош калган дарбазага жана гол! Бул жерде ордуда айткан оюм кайра бышталып турат. Ушундай форвард керек эле. Керектүү учурда, керектүү жайда болгондугу Михаил Титовго бир гол жаратуусуна жардам берди. Албетте бул чабуулда Кудрет Искандарбековду алкыштап койду. Топту алуу жана Мурас чабуулда Азизбек Кашыпханов айпаттын ичинде жазгыралуудан кийин кирип барды жана өнөктөшкө берилген пас. Мурас Юнайтед анткени менен дагы талай эле экендигин. Кашыпханов караңыздарчы кандай керемет кирип барды. Жазгыралуудан кийин өнөктөштөргө бергиси келди, бирок ал Иван Зодького тийип кирди. Өтө керемет жазгыралуу. Точун күрөш жана алдын көздөй тээп жиберилген сокку жана Зайнеддин Алимовдон чейрек финал үчүн финалдык ышкырыгы жаңырды. Ардактуу көрүүчүлөр, жарым финалга болгон жолдо мону бул ирет Мурас Юнайтед командасы жеңип алды.